إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Албетте шек күмөнсүз баардык мусулмандар улутка карабастан, өң түскө карабастан, урууларга карабастан, жерге жашаган жерлерине карабастан баардык мусулмандар дүйнөнүн кайсы булуң бурчунда болбосун баардыгы тең бир тууган болуп саналат. Бир тууган болсо башка бир тууган үчүн күйүп, кайгысына кайгырып, кубанычына чогуу кубанат. Ошондуктан Аллах субхана таала Куранда иннамал муъминун ихва, чындыгында баардык мусулмандар бир тууган деп бекеринен айткан эмес. Жана буга байланыштуу диндеги бир туугандыкка байланыштуу көптөгөн шариатта келген далилдер, фактылар көп кездешет. Мына ошондой эле Курандан тышкары пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн ыйык хадистеринде дагы мусулмандар баардыгы ошо бир курулуш сыяктуу бири-бирин жөлөп таяп колдоп турушат деп эки колун кайчылаштырып ушундай көрсөткөн. Мындайча айтканда, баардыгы бири-бирине күйгөндө бир курулуш сыяктуу, бирин-бирин жөлөп таяп турган курулуш сыяктуу колдоп жөлөп таяп турат деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ачык айкын билдирген. Мунун мааниси эмне? Мусулман жана жогоруда айтып кеткендей, ар кандай себептерине же болбосо өң түсүнө, жашаган жерине, улутуна карабастан бирин-бирин жакшы көрүп, бири-бирине боор ачып, боор тартып турушат. Мына азыркы учурда баарыбызга белгилүү болгондой, буга чейин деле көп болуп келген, азыркы учурда да болуп атат. Палестина өлкөсүндө биздин көптөгөн мусулмандар кыйналып, ислам душмандары менен азыр пикирлер келишпей, баягы салгылашып турган убагы. Мындай көрүнүш көп жылдан бери катталып келет. Ислам душманы мусулмандардын жерин басып алган ошо яхудтар мусулмандарга көптөгөн зулумдуктарды көрсөтүп келет. Мына ошолордун бири азыр дагы азыркы күндө ошо катталып көрүнүп аткан учур. Албетте, кандай мусулман болбосун, баардык мусулмандар ушундай көрүнүштөрдө, ушундай кыйынчылыктарда өзү мусулман бир тууганына күйбөй койбойт. Баарыбыз тең кайсы жерде болсок дагы мусулман бир туугандарыбызды ойлоп, алар үчүн Алла Таалага жалдырап тилек кылып, аларга ийгилик берсин, душмандын мизин кайтарсын деп Алла Таалага жалдырап дуа кылабыз. Ар бир мусулмандын милдети өзүнүн кудуретине жараша колунан келген баардык жардамын алдына жараша көрсөтүш керек. Анан ар бир мусулмандын колунан келе турган мүмкүнчүлүгү өнө жараша кыла турган бул иши, бул ар бир мусулмандын дуа кылып Алла Таалага кайрылуусу. Ошондуктан ар бир мусулман Алла Таалага дуа кылып, мусулмандар үчүн тынччык сурап, мусулмандар үчүн жеңиш сурап, дайыма Алла Таалага кайрылып туруусу бул чоң милдеттердин бири. Бирок ушундай убакыттарда айрыкча мусулмандар мындайча айтканда эмоцияларына алдырбастан, кызуу кантуулук калтырбастан ушундай учурларда этияттык менен мамиле кылыш керек. Анткени мейли дин душмандары болобу же сүннөт душмандары болобу, исламдын ичинен чыккан адашкан агымдар болобу, мына ушундай учурларды кур кетирбей пайдаланганга аракет кылышат. Мына такфиризм менен ооруган, радикализм, терроризм менен ооруган адамдар ушундай учурларды пайдаланышып, мусулмандардын ой пикири кыйналып аткан мусулмандарга бөлүнүп бурулуп турган убакытта ошону пайдаланып, өздөрүнүн туура эмес адашуу ойлоруна чакырып калууну аябай жакшы өздөштүрүп алышкан. Айрыкча соц тармактарда. Мына бул жаңы эле көрүнүш эмес, бул буга чейин да катталып келген. Кайсы жер, дүйнөнүн кайсы бир булуң бурчунда мусулмандар кыйналып, кандайдыр бир ислам душманы кол салган убакта жанагындай бузуку чакырыктарга, адашуу ураандарына чакыргандар тымызын өз иштерин кылышат. Кантип кылышат? Алар ушундай учурда дүйнө корлору ушундай абалды элдерге жарыялап,
мусулмандарга күйүп атабыз, мусулмандар үчүн жан тартып атабыз, акча чогулта калалы, жардам бере калалы деп ар кандай белгисиз эсептерди ачып, анан ошого акчаларды топтоп, анын жеткени жетет, жетпегени арам жолго жумшалып, керек болсо кээ бир учурда ошондой топтолгон акчалар мусулман өлкөлөрүнө каршы жумшалган учурдагы кездешпей койбойт. Жана ошондой эле акча маселесинен тышкары дагы дал ушундай учурларда мусулмандардын баягы ачуусу келип турган, эмоциясы көтөрүлүп турган убакытта жанагындай такфиризм менен ооругандар. Такфиризм деген, кыскача айтып кетейин, бул кайсы бир мусулманды далилсиз, себеби жок капырлыкка айыптоо да. Таза эле жүргөн адамды, капыр болгон адамды бул капыр болду деп далилсиз эле, шариаттын эрежеси жок эле капырлыкка айыптап зулум кылууну ошону такфир деп коет. Ошол такфир менен алек болуп чектен чыккандарды такфиристтер деп коет. Мына ошол нерселерден сактаныш керек. Мына ошондой башка бирөөлөрдү капырчылыкка айыптап негизсиз эле жана ошондой эле терроризмге үндөгөндөр, кан төгүүгө үндөгөндөр, башаламан согушка үндөгөндөр жихадтын аты менен дал ушундай убакытты жакшы пайдаланышып, анан элдерге өздөрүнүн бузук ойлорун таратышат. Кантип? Интернет аркылуу же жазуу аркылуу же брошюрка аркылуу мына мусулмандар баланча жерде кыйналып атат. Ислам душмандары аларга зулумдук кылып атат. Биздин болсо башчылар, президент болсо президенттин атын айтып, ошо бийликте иштеген адамдар унчукпай отурушат. Алар ошол нерсеге ыраазы болуп отурат, мусулмандарга колдоо көрсөтпөй атат, жардам бербей атат. Мына булар залым болду, булар динден чыкты, капыр болду деп, анан ушундай чоң адашуу эрежелерге элдерге киргизип, жаман жакка үндөшөт. Ошондуктан ар бир мусулман ушундай учурда өтө этияттык менен мамиле кылып, сак болуш керек. Башаламан чакырыктарга такыр моюн сунбаш керек. Анткени мамлекет деңгээлдеги согуш маселеси болобу же андан башка чоң маселелер бул мусулман башчысы аркылуу чечилет. Мисалы ошо азыркы учурга байланыштырып айта турган болсок, кандайдыр бир мамлекетте мусулмандар куугунтукка алынып аткан болсо, ошолорго кандай жардам берилет, кандай каражат чогултулат аларга, мусулмандардын күчү кандай жардам берилет, баары тең ошо мусулман башчысы аркылуу чечилиш керек. Ар ким өзү билемдик кылып, башаламандык кылып, жеке болобу же топторго бөлүнүп алып, ар кандай урандарды чакырып жардам беребиз деп өз билемдик кылбаш керек. Бул башаламандык алып барат. Ислам дини ушул нерседен тыйган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, Бухари Муслимде келген хадисте, «Ал-имаму джунна юқаталу мин вараихи ва юттақа бихи». Бул имам, бул башчы, мындай айтканда, президент, бул калканч дейт, мындай. Ошонун аркасында туруп согуш болот, жана ошо менен мусулмандар корголушат деп атат. Бул ачык хадис. Демек, уруш, согуш болгон маселелердин баарын тең мусулман башчысы башташ керек. Ошол буйрук бериш керек, ошол чечиш керек. Ошондуктан ар бир мамлекетти, мейли мусулман болобу же мусулман эмес өлкө болобу, ар биринин өзүнүн коргоо министрлиги болот, өзүнүн аскерлери болот, ошолорду башкарып турган башчылар болот. Баары тең аскерлер өздөрүнүн башчыларына баш ийип, алардан кандай буйрук келген болсо, ошого жараша чечимдерди кабыл алып, ошого жараша майданга түшүшөт. Ошондой эле исламда дагы ушул маселе ачык айкын иретке коюлган. Согуштун баардык түрү же согушка катышуунун баардык түрү тең мусулман башчынын чечими менен болуш керек, ошонун көзөмөлү менен болуш керек. Кимде ким өз билемдик кылып чыгып, жеке аты менен болобу же кандайдыр бир топторго, адашкан топторго, радикал топторго, террорист топторго кошулуп алып, мен мусулмандарга жардам берет элем, мен мусулмандарга жан ачыйт элем деген сөздөрдүн баары жалган. Мына мындай нерсени биз иш жүзүндө көрдүк буга чейин. Мына Сирия маселеси, Ирак маселеси болду. Ошол жакта согуш чыкканда кандай элдерди адаштырган агымдар, радикалдар чыгып, көптөгөн жаштарды ушуну адашууга үндөп барышып, канчаларын каны төгүлүп, канчалары үй бүлөсү менен кетип, үй бүлөсү жесир калып, балдары жетим калып, мына жакында эле ошолордун кээ бир бөлүгү биздин ушу мамлекет тараптан өз жерине алынып келишти. Алар канча деген азаптарды тартышты. Мына
ушундай нерсеге кайра биз кайталап барбашыбыз керек. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, момун баласы бир ийинден эки жолу чагылбайт дейт. Бир жолу ката кетирдикпи, экинчи ошону кайталабашыбыз керек. Мына канча деген адамдар Сирияга барыш керек, ислам мамлекети түзүлдү деп жана игиштин игилдин террорист топтун алдоосуна азгырылышып, канча деген жандар кыйылып, өздөрүнүн мамлекеттерине зыян келтирип атат. Ошол жака жөн эле барып койбостон аякка барышып, ошол жерден ой пикирлери өзгөрүп, өз мамлекетине, өз мусулман башчысына, өз элине душман болуп кайтып келгендер бар. Кайтып келбесе да ошол жактан тиш кайрап башкаларды да туура эмес тарбиялагандар бар. Ошондуктан өтө сак болушубуз керек. Кандай маселе болбосун, чоң маселе бүт баары тең мусулман башчысынын чечими менен болот. Ошонун көзөмөлүндө болуш керек. Айрыкча бул согуш маселеси. Ислам термининде жихад деп коет. Мына азыр учурда кайсы бир мамлекетте уруш чыгып кетсе, Кудай сактасын, бир кандайдыр коогалаң башталып кетсе, аны иреттеген өлкө башчы болуп атпайбы, президент болуп атат. Алда эндаган аскер башчылар, генерал же ошогондар. Мына бул жерде мындай кыласыз деген дал эле ислам мыйзамында да ушундай чечимдер кабыл алган. Ар ким өзү билемдик кылып, каалаганын кылбаш керек. Анан ушул маселени биз жакшы түшүнүп, элдерге жакшы түшүндүрүшүбүз керек. Мусулмандарга күйүп жан тарткан башка маселе, анан ошого жан тартам деп элди адашууга чакырып, эрежесиз согуштарга үндөп, башаламандыкка чакырган бул башка нерсе. Мусулман баласы бул ирээттүүлүктүн үстүнөн жашайт. Ислам дини өзү ушул мыйзамга ирээттүүлүккө чакырат. Бир жерде бир адам кыйналып калса, экинчиси барып, аны баягы зулум жол менен, ката жол менен оңдоп жардам берген болбойт. Баары тең мыйзамдын негизинде болуш керек. Мына ислам дини ушул нерсеге ачык үндөйт. Мына жогоруда хадисте айтып кеттим, имам мындай жаткан мусулман башчысы бул калканыч деп атат. Мусулмандар ошонун аркасында, башчынын аркасында корголошот, ошонун чечимин угушат, ошонун көзөмөлүндө болот. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эле өмүр баянын карап көрөлү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын баардык казаттары ушундай негизде болгон. Эч бир сахаба өзү билемдик кылып, кандай жерге барып, согуш жарыялап, каалаган кишинин канын төгүп, ызычууларды салган эмес. Баары тең пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын буйругунун астында болгон. Биз ошондон эреже алышыбыз керек. Мына бул жөндө дагы Аллах субхана тааланын китебинде, Куран китепте ачык айкын келип атат. Ушу жалпы ушундай иштерди тейлей турган булар кимдер дегенде, бул жөндө да мына Куранда ачык айтып атат. Алла таала айтып атат: "Ва иза жаахум амрун минал амни ау ал-хауфи адаa'у бih, ва лау раддуhu ила расули ва ила улил амри минхум ла'алимаху аллазина ястанбитунаху минхум." Аларга кандайдыр бир тынчтыкка байланыштуу же коркунучка байланыштуу бир иш келе турган болсо, же кабар келе турган болсо, ошону жайып ишет. Алар андай кылбастан ошол нерсени Алла тааланын элчисине жана өздөрүнүн болгон башчыларга, чечим чыгаруучуларга кайтарышканда, ошол адамдар ошол учурдан же болбосо ошол учурга ылайыктуу бир жакшы чечимдерди чыгарышат эле деп Алла таала айтып атат. Мына бул жерде, бул аятта ачык айкын Аллах субхана таала тараптан бизге таалим, тарбия келип атат. Ушундай чоң маселе болгон убакытта эмне кылышыбыз керек? Мына бул жөнүндө ошо Ибн Касир өзүнүн тафсиринде айтып атат. Ошо тафсирдин маанисинде бул жерде жанагы ар бир ишти тактабай туруп, шашылышып, тарап, ал жөнүндө кабар бергендерди Алла таала тыйып кайтарып атат дейт. Анткени дейт, баардык эле айтылган, тараган нерсенин баары чын болуп калыш шарт эмес дейт. Мына ушул мааниде деле Шейх Абдурахман Саади өзүнүн тафсиринде айтып атат. Бул аятта эмнени айтып атат? Мусулмандар үчүн чоң тарбия дейт. Өзүлөрүнө ылайык келбеген иштен Алла таала аларды кайтарып атат. Ошо ар бир ишти кандайдыр бир кабар болбосун, мейли ал баягы мусулмандын кайгысына болобу, сүйүнүчүнө болобу, байланыштуу болбосун, ошолорду тактап, аныктабастан тараткан болбойт. Элдин арасына жайган болбойт деп атат. Аларды балким алардын өкүмүн билиш үчүн Алланын элчисине, бул пайгамбарыбыз тиргөөсүн Алланын элчисин өзүнө дароо кайтарышы, өлгөндөн кийин, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өтүп кеткенден кийин, аны сүннөтүнө, ал болбосо мусулман эл башчыларына кайтарыш керек. Мына ошолор билип өкүм чыгарат деп атат. Бул ачык айкын далил. Мусулмандарга байланыштуу кандай өкүм болбосун, жалпы элге тиешелүү болгон, бардык калкка тиешелүү болгон өкүмдөрдү эч качан жеке адам өзү билемдик кылып чечим чыгарбаш керек.
Мына ошондо гана бизге туура чечим чыгат, ошондо гана бале ошонун аркасынан келип аткан ыз чуу башаламандыктан сакталабыз. Эгерде ким Алла Таалага баш ийбей, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга баш ийбей, ошо жогоруда айтылган өкүмдөрдү шариатта кандай келсе ошондой аткарбаса, анын акыбети жакшылык менен бүтпөйт. Жанагындай мусулмандардын бири-бирине кол салуусуна, бири-бирине зулумдук кылуусуна алып барат. Мына башында айтып кеткендей, мындай нерселер көрбөдүкпү? Иракка барам, Сирияга барам, жардам берем, мен ошакта жихад кылам деп кандай деген балелерди алып келди, кандай деген ыз чууну алып келди. Мына эми алардын акыбалы кандай деп отурат. Же мамлекеттен жок, же жерден жок, же тынчтыктан жок. Көптөгөн мусулмандар өздөрү жашаган үйлөрүнө, жерлерине батпай, арга жерге тентишип, жашоолорун начарлап, экономикасы начарлап, ачкалыктын кыйынчылыктын үстүндө жүрүшөт. Мындай нерсени эч бир мусулман өзүнүн жеке жашоосуна, үй бүлөсүнө, коомуна, мамлекетине ыра көрбөйт. Ошондуктан баардык жалпы мусулмандарга айтарым, эч качан ушундай чоң маселелерде, мамлекеттик деңгээлдеги маселелерде, согушка байланыштуу маселелерде, башка мусулмандарга жардам берүү маселесинде эч качан кызуу-кандуулукка, эмоция калтырган болбойт. Мунун баары тең мыйзамдуу, ирээттүү жол менен чечилиш керек. Дипломатиялык жол менен болуш керек. Мына ошол ирэти менен, мыйзам менен ар бир ишти кылган болсок, баарыбызга тынчтык келет, жана баарыбызга ислам дини кандай түшкөн болсо ошондой кармаганга Аллах субханаху ва таала баарыбызга жардам берет. Аллахумма салли ва саллим ала набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.